Мәселені көтеретін адам. Ош шаарында номер 2 автобекет бар да, жаңа автовокзал делет. Бүгінгі күнде ал Кыргыз Республикасының транспорт жана коммуникациялар министрлигине карайт. Бирок тилекке каршы акыбалы бүгүнкү күндө өтө оор. Мен жакын арада угуп калдым. Ошол биздин Ош шаарындагы автовокзалды индустрияга өткөзүп берди деген. Бирок азыр айтып атат, кайра ал чечимди жокко чыгарып, Минтрансқа өткөзүп берди деп. Кезинде Айтмамат Тентибаевич мэр кезинде да бир топ жол каттар жолдонгондо, ушуну шаардык мэрияга өткөрүү боюнча. Андан кийин менин убагымда да бир 3-4 жолу өкмөткө каттар жолдонгон. Менден кийин дагы Мамбетов убагында дагы ушул автобекет боюнча бир топ жолу кайрылуулар болгондо, тилекке каршы ушул чечилбей келатат. Бүгүн Ош шаарындагы жолдордун акыбалы өтө начар. Ошого карабай мына башка областтарга кете турган таксилер, Бишкек шаарына кете турган, райондорго кете турган таксилерге бүгүн автовокзал жок. Ушуну мен айтар элем да, акыбалы өтө оор. Тез аранын ичинде Минтрансқа тапшырма берип, бир өкмөт чечимди кабыл алып туруп, ушуну шаардык мэриянын балансасына өткөзүп берсе, мэриянын бюджетинен жылда ремонтко акча каралып, мындай элге шарт түзүлөт эле да. Анан буга да көз кызартып жүргөндөр бар окшойт, бамайм ушул бүгүнкү күндө бир башка жакка өткөзүп алуу боюнча. Азыр жакшы жаңы министр келди. Биз суранабыз, ошо министрден да тез чечимди өкмөт менен биргеликте кабыл алып, шаардык мэрияга өткөзүп берип атса, бүгүнкү күндө Ош шаарында акыбал оор. Мына эшигин көрүп төрүнө өттү. Жанында чек арадан Өзбекстандан өткөндөн эле ошол автовокзалыбыз турат да. Мына бардыңыздар эле Ош шаарына барып атасыздар. Бүгүн ошол жерде акыбал оор болуп калды да. Ушуну протокол тапшырма берип, Алмаз Акымжанов, мага кат түрүндө жообун берип коюңузчу тез арада. Андан сырткары мына кече Алай районунда Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтү бар, Читала деген айлак бар, жолдун боюнда. Ал жерде 1000ден ашык кожолук жашайт. Мына бала бакчанын жетишсиздигин кече Акипресстин турмуш сайтына да чыгып, эл суранып атат, Алмаз Акымжанов. Ошол 1000ден ашык кожолук бар адам жашаган жерде бала бакча жок экен. Өкмөткө Акылбек Үсөнбетовичке айтып да, быйылкы титулга киргизип, ушу бала бакчаны карап берсеңиздер демекчимин. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз